Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору новатор агайыбыз Капыр Мадаминовдун өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат бүтпөс китебинен өзүн өзү тарбиялоонун багыттары деген темада экинчи бөлүгүн уланталы. Ден соолук маданиятына өзүн өзү тарбиялоо. Ден соолук маданиятына өзүн өзү тарбиялоо эң маанилүү багыт болот. Себеби инсандын бардык жашоосу, эмгеги, ийгилиги анын ден соолугуна көз каранды экенин баарыбыз билебиз. Демек, ден соолук маданиятына тарбиялоо бул адамдын өзүнүн айланасындагы башка адамдардын ден соолугун сактоо, чыңдоо, сергек жашоо, ден соолукту бузуучу коркунучтардын алдын алуу жана башкалар жөнүндө кам көрүүгө мүмкүндүк берүүчү билим, билгичтик, жөндөмдүүлүктөрдү өзүндө тарбиялап өстүрүү. Ошондой эле сергек жашоо, жүрүм-турум, окуу, эмгек, тамактануу, тиричилик, дем алуу, дене тарбиясы маданияты, гигиенасы, биринчи медициналык жардам көрсөтүү, жашоо коопсуздугу, жеке гигиена, денени чыңдоо, стресстин, чарчоонун алдын алуу, өзүнүн зыяндуу адаттарынан кутулуу, мээнин чарчоосун алдын алуу, эс алуунун жолдорун билүү, күн тартибин туура түзүп, аны аткаруу, спорттук машыгуулар жана алардын гигиенасы, оорунун алдын алуучу бардык чараларды билүү жана аткаруу, эмгек, жашоо турмушта табигый кырсык кокустуктардан сактануу, саламаттыгы тың, күчтүү болуу үчүн зарыл өнөкөт сапаттарды иштеп чыгуу, пайдалануу, өзүнүн ден соолугун үзгүлтүксүз чыңдоо, тарбиялоо, ичимдик ичүүгө, баңгизат, керексиз, зыяндуу, кооптуу иш-аракеттерди жасоого, азгырууга каршылык көрсөтө билүүгө тарбиялоо. Негизинен адам баласы баардыгыбыз ден соолугубуздун, саламаттыгыбыздын 4 негизин билип, өзүбүздү тарбиялообуз керек. Саламаттыгыбыздын 4 негизинин биринчиси бул албетте туура тамактануу. Организмдин туура өнүгүшү, жөндөмдүүлүгү үчүн толук баалуу белок, майлар, углевод, минералдык туздар жана сүт, эт, белок, жашылча мөмөлөр, витаминдерге бай тамак аштар менен туура тамактануу тартибин сактоо жана өзүбүздү ошого тарбиялоо. Саламаттыктын экинчи негизи күн тартибин сактоо. Туура уюштурулган күн тартибинде бардыгы өз убактысы менен болуп, окуу, эмгектенүү, тамактануу, эс алуу, таза абада сейилдөө, жетишерлик уйку, белгилүү бир убакта уктоо жана ойгонуу, активдүү кыймыл. Ден соолуктун 3-чү негизи бул активдүү иш-аракет, кыймылда болуу. Мында таңкы гимнастика, чуркоо, кыймылдоо оюндар, ырахаттуу кол жумушу, эмгектенүү, дене боюн чыңдоо, чыйралуу, атайын залда, стадиондо машыгуу. Адамдын басканда дене бою толук иштейт. Биздин 639 булчуңубуздун 400-ü ишке кирет. Баскан учурда чыңалуу менен басаңдоо бир калыпта турат. Көптөгөн жазуучулар иши солгундап, аларды жылбай калган мезгилде сыртка чыгып басуунун натыйжасында жаңы идеялар пайда болгонун айтышат. Саламаттыктын 4-чү негизи жакшы маанай, оң эмоциялар. Ал үчүн адам ичи таардык, ачуулануу, стресс, бирөөлөргө таарыныч, жек көрүү, кыжырдануу, өчөшүү, өч алууну ойлоп жүрүү, бакылдык, конфликттерге баруу, терс эмоциялардан арылууга өзүн өзү тарбиялоосу зарыл. Бул терс сапаттардын бардыгы адамдын ден соолугуна, окуусуна, жашоосуна, сырткы маанайына, абалына зыяны чоң. Кудайдан эсендикти, жакшылыкты тилеп, шүгүр кылып,
жакшы максат ниет менен жашоо өз адамга ачык маанай, оң эмоция берүүсүн түшүнүп, өзүндө жакшы ой, пейил, кыял, маанай тарбиялоо маанилүү. Адамдар жакшылык жүрөктүн азыгы, адамдын көркү экендигин эске сактоосу керек. Жогоруда айтылган сапаттардын бардыгын өзүбүздө тарбиялап алсак, психологиялык жактан ден соолукта боло алабыз. Адам өз сезимдерин жакшы жакка башкарууну бул багытта өзүн-өзү багыт, буйрук, тапшырма берип, аны аткарууга да өзүн-өзү тарбиялоосу зарыл. Ден соолук маданиятына өзүн-өзү тарбиялоодо гигиенаны билүү, сактоонун мааниси чоң. Адам организминин структурасын, функцияларынын туура сакталуусун, иштөөсүн бактериялардан сактоого, абалын жакшыртууга, чыңдоого, адамдын жашоосу жана ишмердүүлүгүн жакшыртуу, ден соолукту, саламаттыкты коргоого багытталган иш-аракеттердин жыйындысы. Тамактануу, окуу, иштөө гигиенасы, жеке гигиена, эс алуу гигиенасы. Жеке гигиена дене бойду күчтүү, көздүн, тиштин, ооз көңдөйүнүн, кулактын жана кийинүүнүн, уктоонун, эс алуунун гигиенасын, маданиятын билип, амал кылууга өзүн-өзү тарбиялоо маанилүү. Булардын бардыгы окуп үйрөнүү үчүн атайын китептер, табияттануу, адам саламаттыкты сактоо маданияты жана өзүңдү окуу деген 9-8 класстардагы китептерде берилген. Мына ошол китептерди окуп, өзүн-өзү тарбиялоо эң жакшы. Мына ушул жерден өзүн-өзү тарбиялоонун багыттарынын ден соолук маданиятына өзүн-өзү тарбиялоо бөлүгүн аягына чыгаралы. Сиздер менен мен Жалал Абад облусу лидерлер мүчөсү Абдикамалова Айпери Орзалиевна болдум. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.